Алдыңыздарда İdris Айтбаев, Тыныштық Есенбай ұлы. İdris Айтбаев көк чапан, Тыныштық Есенбай ұлы қызыл чапан. Assalamu aleykum aman beken ağayın, ata saltın ulandı vanda salam salayın. Gelmegenge köp boldu, jürek çalın ört boldun, iki gözüm tört boldun, kalk köngülüңdün alayın. Köptön biri görüşpöy, anday bolsa gana bir, uşul zaldı жаңыртып жаңың ovan salayın Ey bale. Egimdi Kudayım. Mikrofonga жақынырақ. Mikrofon. Tilegimdi Kudayım, jaratkanım berseken, mikrofonun alыстап, janга жақын келсекен, қалыстарым рахмат, жардамдарым берсекен, айтқаныңыз қылайын, сүйін ағам сүйініп, айтқаныңыз ұғайын, мен айтқаным қылдым да, мағадағың қалысым, он беріп қой ылайын. Atabız altı kuluk moldu ken, bilim berip baldarga ағартуучу жолду кен. Tamsil bayan angeme böböktөргөн айтыптыр, tasirlenip көп балдар жаман жолдон кайтыптыр. Бой байым беттей атамдын жолун мына жолдоп бер, улап келген баламын, алап алым балдардын, сурап келген баламын, мугалимдик кесиптин түйшүгүнөн ушинтип чыдап келген баламын. Көп айтышка кегесте балдарымдан кете албай, катыша албай каламын, каникулга бул айтыш туура келдиң ушинтип келип калган баламын. Ey bale. Байым беттей атамдай мен да баян кылайын, угарманга чоң сабак мындай сабак сунайын. Баягыда Кудайдан периштелер келиптир, жер бетине пенделерге жер таратып бериптир. Улуу жолду кыйналып көп улуттун жолуңда дарыядан өтө албайт, кыргыз атчан ал кезде жардам бербей кете албайт. Жардам берип калыптыр, башкаларың бүт бары башта жердин алыптыр. Кыргыз байкуш ошондо жардам берип айкөлүм аягында барыптыр. Ayağında gelgende жердин бары жок десе, капа болбой кайгырбай Алла берет деп коюп атын артка буруптур. Ошол кезде периште жанга жакын туруптур. Айтканыма кыргызым айкөлдүгө чинеле, периштелер өздөрү баа бериптир тимеле. Ошол кезде периште билесиңби кеп айтат, биз асманда жашайбыз, өзүбүзгө тандаган жерди сага таштайбыз. Дал ушундай кептир да өздөрүнө тандаган периштелер бул жерди кыргызыма берди да. Ey bale. Дады сондай қандай жер, берекелі мындай жер, алтайлансаң адамды таба албайсың мындай жерде. Периштелер жер деген пенделерің өлбөсүн, ала толу кыргызда кыргыздарым төрлөсүн. Eldi kuvantып, жаңыңын улантып, дал ушундай ырдадым. Эл менен кошо мен дагы кубандым да жыргадым. Жанга жакты тимеле, Мирлан агам жанымда микрофон колдоп турганың. Мына өлбөгөн жанга жас келди. Өнөрүм үйдө тургузбай, өзүң өргөн өзүмдү бул сахнага ап келди. Айтыш өнөр ойлосом, ЮНЕСКОдо шедевр бул суктандырган канчелде. 20 жылы токтобой оң облас бир көчүп кубандырды канчелде. 20-нын акыркы 7-синде кошулдум. Жеңишбек устат себепчи шакирт болуп мынаке бул сахнага отурдум. Эң айтыш фондуң ушундай, жараткандын сиз бизге берекелүү кушундай. Акын болуп мынаке залкарлардын артынан келип жатам отурлай. 20 жыл бир дагы тынбай келген фондубуз акыйкат болуп ийилсе даңал бирок ак экени билинип, сынбай келген фондубуз
Эчен деген залкарды чыгарып келген фондобуз. Руханиятка кыргызды сугарып келген фондобуз. Бүт арманын ичине жутуп келген фондобуз. Кыргыз казак достугун жыл сайына бекемдеп тутуп келген фондобуз. Эстебе сагын эскерип баштап кеткен фондобуз. Ашыраны тууганбай аталарым кадамын таштап кеткен фондобуз. Мына ушул фонддун башында Садык агай ойлосом, ала тоодо чимелең, ала тоодо ордуңуз. Кыргызга кызмат көп кылып бөксөрбөстөн толдуңуз. Кенди кассаң азаят, а сиз болсо жыл сайын бөксөрбөстөн көптүңүз. Азыр мына карасам 50 жаштын энген жаш, кемеңгерлик келген жаш, көсөмдүк кылып көп нерсени көрүп жаткан мерген жаш. Кече күнүң эл бакты айтыш кылып бастыңыз, тарых унутулбай тактасын, кыргыздын балдары муну жаттасын деп эстеликтин ачтыңыз. Эл ичинден ушундай опол тоодой бактыңыз, көз тийбесин деп тилем, айтыш фондуң эч качан кылымдан кылымга арытып сөз тийбесин деп тилем. Ey Bali, barakalla. Замирбек атам баш кылып сыйлап жаткан фондубуз. Көптөн бери сагынган калың элди кайрадан жыйнап жаткан фондубуз. Атаңдын көрү дүнүйө Элмирбегин жоготуп ыйлап жаткан фондубуз. Келбестен мурдан түш көрдүм, түшүмдө кызык иш көрдүм. Элмирбек акын түшүмдөн жаратканга миң шүгүрө жолуктуруп түшүргөн. Жаныма жакын кеп калды, комузун колго карматып алдым дагы апаларга ырда бергин деп калды. А мен ырдадым да ырдадым, жылмайып мага тиктесе мен өзүмчө эле жыргадым. Андан кийин ойлондум, бир заматтан азандын үнү менен ойгондум. Анан да Кураным алып заматта намазымдын окудум. Куран окуп меле Элмирбектей устатка жаратканын жаннаттан жай берсин деп тиледим. Анан да тилегинен ушундай тилеген деп билемин. Ооба кара жаным кыйнадым, эмикем о дүйнө сапар тартканда көзүмдө жашым тыйбадым. Хаң ошол себеп кеп калдым. Байымбеттей атамдай эл камын ойлоп мен дагы кайгырып азап жеп калдым. Буйруса байгенин алсам иншалла, жетим жесир муктажга беремин деп калдым. Ey Bali, barakalla. Кезек берип айтышыңыздар, кезек бериңиз. Тынчтык досум кандайсың, Кудайым сүйгөн жандайсың. Атыңа затың жарашып, сен жалаң тынчтыкты гана тандайсың. Анда кезекти берем мен сага, карап калдың эл сага. Сенден айтыш фонду мына кең бала кестен өскөнсүң. Мен билгенден канча рет бул сахнада чөккөнсүң. Анда кубанып мынага айтып кет, кезекти бердим мен сага. Мен билбеген бул фондтуң билбегендиң айтып кет. Байкең уайымга салдың да, бир топ вакыттың алдыңда. Жаңы менен жаркылдап жал салды да жаман жардың да. Калыстар токто дидике деп турушат күтүп алдың да. Кайсы дагың идикем ой, азыркы замандын жеңи жогу бармында. О туугандар, мына тоо жүрөк калкым барсыңбы? Бүгүн топ жылдыздардай үйүлгөн, айтыш болот дегенден алдында ашын таштап жүгүргөн. Атасын көргөн баладай, акынды көрсө сүйүнгөн. Тоголок болдуң атамдай, акындар чыксын деп дилем. Ар бир кыргыз үйүңдөн, эми мен 6 саат саламдашпайын. Мына айтыштын жайын баштайын, 7 саат саламдашпайын. Жеткен жерден баштайын, уақыт деген учкан куш, уақытымды сарптайын. Мына башкара албайсың күлөктө башына жүгөн такмайын. Болбосо көзгө атар мерген бола албайт, көздөгөн жерин атмайын. Акынды кызыта албайсың, алакандарды чапмайын. Ey Bali, сүрөп дем берип отуруңуздар.
Baykege жооп кылалы. Байкем айтты бапылдап, оған айтыш фонту туралы. Андан айланайым байкем, сіздің жоғың сұрауыңыз қандай болғанын мен жақшылап байқадым. Емен айтыш фонттың айт дедің, аны да байкем айтамын. Қаңгеч қачан болбой чарчарым, тілімді қантеп тартамын. О, мынакей 2001 жылы түптөліп, ақындым бары бүткелеп, ошондо садық шердей ағайға тоодой милдет жүктөліп, ошондон ақындарды байқасақ, тияғың о қадимки Ошпаткен Жалалабаттан, бияғы Чүй-Тоқтоғыл Таластан, атияғы Арқалық, қадимкин Ысыкөл нарын тараптан. Ошолордун бар тең айтыш фонтто жанашкан, айтыш фонтто жарашкан, анан айтыш фонттон үйрөнгөн, манасындагы манастан, аяктан үйрөнгөн экен санаттан. Ар бир келген балага, мынакей Садык агай тигин аксакалдарга караткан. Анкене ашыралы туғанбай ой, ошол аталар берген сабактан. Эмиң ошондон бериң айтыш фонд, мынакей тоодой болду салымы, өсө берсин деп тилем. Тетиги Садык агайдын тоодой болуп кадыры. Анкенин айтыш фондтон тапталды Кыргыздын кыйлаң акыны. Атактуу устат Элмирбек, алдагың адамдын элең асылы. Өнөрдө өттүң өмүрдөн, өнөрүң элең ашыгы. Кече келбес жайга кеткенде кемеңгер элим жашыды. Адагың айтыш фондунан чоңоюп, аламга кеткен басыгы. Болбосоң ас жашаса да сас жашап акындын болду баатыры. Ал эми Жеңишбек акын устаттын, жеңи жок сымал акылы. Ал менен айтышам деген акындын берилет колго катыгы. Адагың ашыкемден үлгү алып, айтыш фонд болгон жакыны. Ал эми шыр айтканыры шедевир Шекербек курсант бармында. Агайлар биздин эң жакын, сырдашсаң кетет кайгыңда. Ал эмиң ала тоодой көрүнгөн аксакал агайларыбыз, Амантай менен Абдылда ушундай кыраандарың ой, алар айласын алты кетирет алтын тажулы хандында. Ушундай кыраандары дагы бар, кыргызымдын бир далай чыгандары дагы бар. Арасында алардын атактуу агаларыбыз, Азамат менен Алы бар. Айтышса талбас жагы бар, алар менен айтышсаң ажыдардай зары бар. Тийишпей мактап ырдашса тилдеринде балы бар. Алардан айтыш фондунан чоңоюп казыр казакка чейин таанымал. Ушундай топ таланттарды таптаган ардактуу биздин аталар. Ашыралы туганбай эстебес Замир карылар. Азыр заманыбыздын залкары Замирбек төкмө кары бар. О тугандар, мынакей көзүн ачкан булактын тиги Көсөм Садык агайга көпчүлүк колду чабыңар. Анткени акыны бар Кыргыздын, ала тоодой багы бар. Ey bale, barakalla. О байке, мынакей байкем азыркы замандын тоголок молдосу. Өзү 5 маал намаз окуйт да, акындын дагы жоргосу. Жараткан болуп колдоочу. Мынакей байкемди карап олтурсам, байке акыйкатка чакырып адамдарды жүрөсүз. Ислам дини кандай болгонун чиркин кээде жана периштелер айткандай түшүңүздө да көрөсүз. Мына белгилүү байкем Идирис, сиз 5 тилди жакшы билесиз. Анан байке мен дагы жанагы кызып жатат эл дагы. Азыр жана кемпирин, о кемпирават деген суу сактагыч бар экен. Аябай жакшы жай экен. Ошо якта жашаган кыргыздын болсун жан эсен. Сиз өзүңүз Өзбекстандан келгенсиз. Мынан Өзбек менен Кыргыздын ынтымагын колдойсуз. Ынтымак гана болсун деп ошону дайым болжойсуз. Ал эми жана кемпирават жөнүндө байке кандай ойдосуз? Ey bale, кыска кайрык менен жооп берип, бир кайрык менен жыйынтыктаңыздар.
бирок сөздөрүң болсун ускарак. Дал ушундай сөздөрдү баштай эле Кырымда Мирлан агам кыстарат. Эң алеме Кемпирабад суусуна чөмүлүп жүргөн баламын. Бакытыма бир балкып көмүлүп жүргөн баламын. Суроосун уктун калайык кашымда муну баланын. Жообунан даң укканча сабыр кылып чыдап ал. Эң өз сөзүңдүң эптеп кынап ал. Саясатты не кылам, зарыл болсо тигине Жылдыз эжемден сурап ал. Barakalla, barakalla. Каалаганым бир гана ынтымак элде болсо экен. Эң узул Кемпирабад керекпиң эки өлкөнүн достугуна чоң чекитти койсо экен. Экиң өлкө дос болуп, жакшылыкта топтолуп, кайгыбыз бизде жок болуп, жакшылыкта жүрөлү. Эки өлкө достукка кызмат кылгандын эч качан оорубасын жүрөгү. Эмиң ары көздөй келейин. Суу деген бүгүн суу болуп, эртең жүрөгүңдөн уу болуп, кайгы муңга кетпесин. Кандай болгон кезде да ала тоолу Кыргыздын Алла Таала местесин. Эми мен мугалиммин, мектепте окуп жүргөн сүйлөдүң, ушундай чыкты сүйлөмүң. Көп жаштарды жүргүн деп, ата энеңди сүйгүн деп, ала тоого мекенге жүрөгүңдөн күйгүн деп аярлап эле жатамын. Ал эми өзүм буйруса, Садык агай айткан жер Америкадагы айтышка даярдап эле жатамын. Ey bale, barakalla. Кезектешиңиздер. Анда кезекти берем тынчтык тоз, жүрөгүң гана ток болсун. Тоголок молдоң айткандай, ала тоонун кадырын баркына жетпес Кыргызда телибей тентектериң жок болсун. Жылдыз эжеге көңүл буралы калкыбыз, зал долтурган жалпыбыз. Жылдыз эжеден сурайдык мындан Идирис деген жарчыбыз. Эмиң атайын сурап калган соң Жылдыз эжең айтыңыз. Ой ордуңуздан туруңуз, акынга көңүл буруңуз, колдон келсең эжеге суурулуп бери чыгыңыз. Анткени сиз Идирис байкемдин ордуна жооп кылыңыз. Эгер бияка чыкпасаңыз, анда таарынып калат мунуңуз, таарынат мендей уулуңуз. О байк эжеке, эми бери көздөй ашпаңыз, бери көздөй баспаңыз. Астаңыз, эжең астаңыз, ошол жерден эле сүйлөй баштаңыз. Рахмат. Колчабуулар. Жылдызхан Жолдошова эжекебизге. Садык Шерниязга кол чабуулар. Саке, момундай айтыш. Суудан ичип алыңыз. Кичине суюла түшөт каныңыз. Кепке кезек бериңиз. Суу, жер, кен байлыктар бул Кыргызстан деген өлкөнүн эгемендүүлүгүн даңазалайт, тастыктайт, тактайт. Ошон үчүн мен сууларыбыз, жерибиз, кен байлыгыбыз элибизге, мамлекетибизге калса дейм. Барак. Ошол менин жообум. Чоң рахмат. Жылдыз эже, бар болуңуз. Жыйынтыктап коюңуз оюңузду. Жылдыз эжемдей эжелер элдин кадырына кантип жетпесин.
Бүгүнкү ошол жыйынды жалпы кырдыгыз эстесин, жакшылыгын жадырсын, жамандыгы чектесин, жамандыгын чектесин. Эң негизгисин айтканда, сиздин сөзүңүзгө элдин баары кошулат, ошо суу жердин баары кетпесин. Eyvallah, barakelde. Çoğ rahmat. Akınlarga kol çabılar. Tınçtık Esenbay oğlu İdris Aytbayev. Kol çabılar meni uzatыңыздар. İdris Aytbayev, Tınçtık Esenbay oğlu.